Урматтуу радио угуучулар, экономиканы жандандыруу, аны андан ары алып кетүү боюнча азыр ар бир тармак ойлонуп аткара турган бир топ милдеттенмелер турат. Мамлекет башы менен бизнес коомчулугунун жолугушуусунда бул багытта ой пикирлер ортого салынганын буга чейин уктурууларыбызда белгиледик. Өлкө президенти бул жыйында санариптик экономиканы илгерилетүү боюнча да пикирин билдирип, дүйнөлүк пандемия санарип технологиялар чөйрөсүндө суроо талап менен анын келечегин көрсөткөндүгүн белгиледи. Биз бүгүн актуалдуу маегибизде Жогорку технологиялар паркынын директору Алтынбек Исмаилов менен ушул багытта маектешебиз. Карантин мезгилиндеги санариптин пайдасы канчалык болду, онлайн кызмат көрсөтүүлөрдү күчөтүү иштери кантип уланат, IT тармагына инвестиция жасоонун мааниси туурасында биздин маектен угуңуздар. Алтынбек мырза, студиябызга кош келипсиз. Саламатсызбы? Мына негизи санарип бул аралыктан иштөөгө ылайыкташтырылган нерсе экенин мына азыркы пандемия шарты толугу менен далилдеп койду да. Биз бул карантиндик учурга мындай бир кептеле электеле ушул бир жакка барып болбой электрондук форматта иш жүргүзүүгө болорун санарип кызматтар туурасында буга чейин айтып келгенбиз да. Анан айтсаңыз, ушул пандемия санариптештирүүгө кандай таасир берди? Мына сиз туура белгилеп кеттиңиз. Ушул 2 жылдан бери эле санариптештирүү биздин жашообузга кандай жардам бере алат, өзүбүздүн ишибизге кандай жардам бере алат деп талкуулап келбедик белек. Анан кийин ушул пандемия башталганда албетте баарыбызга күтүлгүсүз күтпөгөн жерден болду. Анан кийин ошол карантин киргизилгенде баарыбыз өзүбүздүн ишибизди кантип алып бара алабыз, кантип ушул санарип технологияларды колдонсок болобу деген суроо бердик. Андан кийин ошол пандемия көрсөткөн нерсе, эң маанилүү көрсөткөн нерсенин бири болсо, ушул санарип технологиясыз өзүбүздүн ишибизди мындай аткара албайбыз деген түшүнүккө келдик да. Анан кийин бул жерден көп мындай нерселер жөнүндө ойлонуп көрсөк болот да. Эң биринчиден болсо, мына инфраструктураларды атабыз. Бул болсо интернет канчалык бизге ыкчам, канчалык үзгүлтүксүз бизге мындай тейленип берилип жаткан маселеси. Мен ойлойм, биздин операторлорубуз, уюлдук операторлорубуз өзүнүн ишин мындай так аткарып, бизге интернет менен камсыздап беришти да. Бул биринчиден. Экинчиден болсо, ошол интернет аркылуу кандай санарип технологиялар бар. Ушул боюнча ой жүргүздүк. Биз дагы ушул Жогорку технологиялар паркы дагы баарыбыз карантинге чыккандан кийин кандай технологияларды колдонсок болот, кандай ыкмаларды колдонсок болот, ошол боюнча ойлонуп, анан сиз белгилеп кеткендей, эң биринчиден видео менен байланышып, бири-бирибиз менен пикир алышуу маселеси. Ошого окшогон маселелерди болсо, жанагы Google Meet, Zoom деген программа сыяктуу ошолорду колдонуп, бири-бирибиз менен мындай сүйлөшүп, баарлашып калдык да. Анан кийин бул санарип технологияларды колдонуп жатканда, эң биринчиден болсо, өзүбүздүн убактыбыз үнөмдөлүп, жанагы мисалы үчүн жолугушууга транспорт менен барышыбыз керек, ал жерден күтүшүбүз керек, абдан көп убакыт талап кылат эмес беле? Азыр болсо ошол видео, ошол байланышуу аркылуу бир топ убактыбызды дагы, каражатыбызды дагы мындай үнөмдөдүк деп баса белгилеп кетсек болот да. Эми мына өкмөт башы кечээ күнү парламентарийлердин алдында суроолорго жооп берип жатып, санарип бул бир эле жылдык иш эмес, бул мындай бир жаңыланып, созулуп турчу, узакка созулган процесс экенин билдирбедиби? Жаңы технологиялар чыгат деген. Анткени өзүңүз билесиз, кечээ айрым депутаттар санарип жаатында күткөн жыйынтыктар болгон жок, пандемия шартында мындай тездик менен көрүнүш керек эле деп сындап чыгышты да. Бирок өзүңүз мына дагы айтып атасыз, ушул пандемия шарты менимче Кыргызстандын санариптештирүүсүн тескерисинче тездетип койгондой көрүндү да. Кандай дейсиз? Албетте санариптештирүү мындай токтоп кала турган көрүнүш эмес. Бул биздин жашообузда ар дайым өнүгө берет, жаңы технологиялар чыга берет. Бирок өзүбүздүн күнүмдүк жашоого канчалык тез ошол технологияларды колдонуп баштайбыз. Санариптештирүү технология кантип колдоно баштайбыз. Бул маселеси, бул пандемия сиз айткандай курчутту. Биз болсо көбүрөөк мына WhatsApp болобу, Instagram болобу, ошо окшогон программаларды көбүрөөк колдонуп баштадык. Мына кечээ эле дистанттык окутуу кандай болот? Өткөрө алабызбы, өткөрө албайбыз деген суроо берип жаттык элек. Азыр болсо азыркы замандын шарты болуп калды. Ошон үчүн мен ойлойм, кээ бирки көрүнүштөр мындай
көбүрөөк азыр колдонуп калдык да. Эми биз ушул негизи ушул карантиндик режимдеги биз байкап биз көрүп аткан нерселерди айтып көрөлүчү. Алтынбек мырза, мына пандемия шартында ушул Бишкекте азык түлүк коопсуздугун камсыздоого бизнес өзүнүн ишин токтоткон жок да. Анан бирок жанагындай өткөрмө уруксат кагаздарды алууда бир топ кыйынчылыктар жаралды. Ошону эле ыкчам мындай бир түрдө онлайн уруксат берүү платформасы дагы мындай иштеп чыкпады. Анан ишкерлерден келген маселелер 1-2 күндө каралып жатты. Демек Кыргызстандын мүмкүнчүлүктөрү бар экен да. Мисалы ошол ыкчам план формаларды иштеп чыгып, мындай бир элдин суроолорун мындай онлайн чечүүгө. Албетте, эң мындай маанилүү маселелерди көтөрүп жатасыңар. Ошол эң биринчи карантин башталганда эле өзүңөр эсиңизде болсо керек, бул вирус барбы же жокпу? Бул вирус кантип тарап жатат? Эмне өбөлгө болуп турат? Эмне себеп болуп турат ушул тарашына деген көп жарандардын маселеси бар эле. Ошондо эң мындай чоң маселелердин бири болсо, ушул жарандарга так, анан ыкчам маалымат жеткирүү маселеси болчу да. Анан кийин ушул жагдайларды түшүнгөндө маалымат технологиялар жана байланыш комитети болсо эң тез арада IT штаб түзүп, ушуга окшогон маселелерди оперативдүү түрдө чечишибиз керек деген демилге менен чыгып, биз болсо өзүбүз тараптан жогорку технологиялар паркы өзүбүз тараптан кошулуп бул демилгеге, анан кийин өзүбүздүн IT ишканаларыбызды мындай бир жерге кошуп, өзүбүздүн IT адистерибиз бир жерге мындай топтоп, мындай маселелер бар, ушуну ыкчам түрдө чечишибиз керек деген ошол демилгени көтөргөндөн кийин, анан кийин ошол убакыттан баштап мындай көп IT системаларды иштеп мындай чыгара баштадык да. Эң биринчиси болсо жанагы жарандардын мындай так маалымат менен ошол камсыздоо маселеси болду. Мына сиз айтып кеткен жанагы пропуск маселеси мындай оорчун турганда болсо, биздин ошол IT тармагында эң эле биринчиден ушундай система жасаса болот, мондай иштеши керек деген логикасын иштеп чыгып, анан кийин комендант ошол колун коюп иштеп баштабадыбы. Биз ушул технологияларды кандай бизге жардам бере алат дегенди мындай тагыраак түшүнүп калдык да. Эми сиз жакшы айтып баштап кеттиңер IT штаб ишке киргенин. Бизде кечээ күнү дагы ошо бизнес коомчулугунун өкүлдөрүнүн катышуусунда өткөн түз эфирде да бул жагынан айтты, ошол жанагы электрондук пропуска берүү жагынан ушундай ишти алдыга алып кетти депчи. Бул жакшы. Анан ошол баардык керектүү программаларды баягы чыгарууга багытталган иш алып баш керек да бул IT штаб. Анан биздин мына сиз дагы азыр айтып атасыз, биздин ушул маалыматыбызда баягы өзүн өзү текшерүү онлайн сервис иштелип чыккандыгы дагы айтылган да. Деги эле мындай жалпы жөнүнөн алып караганда канча тиркеме иштеп чыктыңар? Анан ушул сиздердин жасап аткан продуктуңарды мындай элдер мындай бир колдондубу? Ошол системалардын саны жөнүндө токтолуп кетсек, мен ойлойм бир 15ке жакын ар кандай системалар иштелип чыкты. Анан кийин сиз айтып кеткенде өзүң өзү текшерүү, самодиагностика деп атабыз. Ошол боюнча сайт болду. Анан кийин жанагы эпидемиологическая ситуация деп атабыз. Эпидемиологический ошол вирустун тарашы, география боюнча тарашы, ошонун картасы, онлайн картасы иштелип чыгып, мындай жарандарга мындай жакшыраак түшүнүк берилди. Чат-боттор деп атабыз. Бул болсо ушул көп биз мындай суроо берген суроолорго роботтор жооп берүү боюнча системалар иштелип чыкты. Жанагы сиз айтып кеткен жана гум помощь деп атпайбызбы? Жанагы ошолор боюнча координация боюнча ар кандай программалар иштелип чыкты. Мен ойлойм, ушул IT штабыбыз болсо акысыз ошол системаларды киргизип, азыр болсо албетте пандемия башталып жатканда бул системалар абдан көп колдонулуп, азыр болсо кичине актуалдыгын мындай жоготуп жаткан кези, бирок ошого карабастан абдан бир маанилүү инструменттердин бири болушту да. Эми бул дүйнөлүк пандемияны караганда, ошол интернет булактарында жазылгандардын баарын карап көрсөк, көпчүлүк мындай адистер, эксперттер мындай деп белгилеп атышат да. Бул цифровизацияны
мындай 10 эсе мындай ишин алдыга алып кетип мындай 10 эсе мындай күчөттү депчи. Мисалы үчүн мындай алып караганда ушул коронавирус кайсы учурда бир мындай бир коңгуроо каккан сыяктуу кулак кагыш кылып аткандай да. Мисалы үчүн азыркы кезде, азыркы шартта мындай дүйнө коомчулугу ошо эле кайсы гана өлкө болбосун ошондо жашаган бизнес болобу, жарандар болобу, азыр бирден бир куралы бул интернет байланыш экендигин мындай түшүнүп калды депчи. Анан буга чейин жанагы аралыктан окутуу деген маселе биз сүйлөп келгенбиз. Бирок карантиндик режим баягы тез аранын ичинде ошону колго алууга мажбур кылып түртүп койду да. Анан чын эле мен буга кошулган эмесмин, мен буга кошулдум дегендер жок эле. Санарип баягы мындай бир теңеп койду да, баарын бирдей, баарыңар бирдей колдоңула деп. Демек мындай учурда ошол жанагы ыкчам, эффективдүү, үзгүлтүксүз иштей турган мобилдик байланыш керек экендигин ошол аралыкта үйдө турган иштегендер мунун зарылдыгын түшүндү окшойт. Кандай дейсиз? Ооба. Мен ойлойм эң туура айтылып кеткендей эле ушул санариптештирүү биз үчүн мындай алыскы келечекте боло турган нерседей көрүлгөн болчу да, мындай кечөө элечи. Биздин жашообузга кандай кирет, анан кийин могул мобилдик интернетти дагы мындай баркын мындай полностью толук түрдө биз өзүбүздө мындай эме кылган эмеспиз. Анан үйрөнөбүз деп келгенбиз. Анан үйрөнөбүз. Пандемия киргенден кийин, пандемия шартында бул технологиялардын баары каалайбызбы, каалабайбызбы өздөштүрүп алдыга алып кеткенге мындай мажбур болдук деп. Ушул жерден мен бир суроо бергим келип атат да, мына 5G, 5G деген жаңы муундагы мисалы. Мына ошолдой нерселерди киргизүү деги эле ушул бир эффективдүү бир мобилдик мындай бир байланышты алып кирүүдө Кыргызстанда кандай мүмкүнчүлүктөр бар мисалы. Анан ушул 5G муунун айтканда эле элдин баарында деген мындай чочулоо дагы болуп атат. Өзүңүз билесиз, кээ бир ошо өнүккөн өлкөлөр эле ошондо бир маалыматы абдан кенен өлкөдө деле керек болсо ошонун жанагы мунарасын өртөбөгөнгө чейин барышпады. Ушул жагдайда пикириңизди айтсаңыз. Эми мындайда ушул башыбызга мындай балее келгенде бунун себеби кандай, кайсыл жерден келип түштү дегенде тилекке каршы мындай жарандарыбыздын, мындай кээ бирки жарандарыбыздын арасында жаңы технологияларга мындай көлөкө тийгизгендей болуп калды да. 5G жаңы технология, ушул технологияга коронавирустун байланышы барго, себеби коронавирусту дагы түшүнбөй жатабыз, 5G'ни дагы түшүнбөй жатабыз деген ушуга окшогон мааниде келип калды да. Анан азыр байкап көрсөк, WhatsApp'тын ичинде ушуга окшогон абдан көп маалыматтар таралып жатканын тилекке каршы байкап көрсөк болот. Бирок азыр мындай мүмкүнчүлүктү колдонуп түшүндүрүп кетет элем. 5G деген эмне, 4G деген эмне деп сурасаңыз, эң биринчиден болсо бул канчанчы муундагы интернет деген маселе. Мына 3G деген эсиңерде 2007-жылы башталып атканда бул 3-чү муундагы интернет болчу. 3-чү муундагы интернет болсо ыкчамдыгы менен башка ошол муундагы айырмаланат да. Андан кийин 3-G'дан кийин 4-G деген келди. Азыркы технологиялар колдонуп. Ал 4-G менен биз азыр болсо жанагы WhatsApp менен видеолорду бат-бат жүктөп, жанагы сериалдарды телефон менен көрүп, ушуга окшогон мүмкүнчүлүктөр түзүп берди. 4G деген интернетчи. Анан кийин албетте убактыбыз алдыга барып атат. Биз колдонулган мындай видеолордун мисалы үчүн сапаты, жанагы ар кандай жаңы технологиялар чыгып атат. Мына машина өзүн айдап мындай келген келечекте ошону күтүп жатпайбызбы? Ошого окшогон мындай технологияларды иштеш үчүн 5-чи муундагы интернет керек. Башкача айтканда бат иштеген интернет керек деген муктаждык азыр болуп атат. Анан кийин азыр ошол дүнүйө болсо ошол 5-чи муундагы технологияларды азыр акырындап киргизип жаткан кези. Албетте азыркы көп өлкөдө бул технология тест аркылуу келип атат. Кээ бирки учурларда ошол 5G интернеттин мындай настройка кылып жатканда туура иштеп жаткан кездери болду, туура эмес иштеп жаткан кездери болду. Албетте бул болсо тесттирлөө жүргүзүлүп, анан кийин гана биздин мамлекет болобу башка мамлекеттерге киргизилет.
мындан мен ойлойм абдан көп мындай изилдөөлөр жүрүп жатат. Албетте биз болсо баарын байкаштырып, бул технологиялар биздин өзүбүздүн ден соолукка таасири барбы же жокпу ошол жагын байкашыбыз керек биринчиден. Бирок ошону байкагандан кийин жаңы технологиялардан биз коркпошубуз керек да. Себеби келечек ошондо болуп калат. Эми угармандарга эгер бизди угуп аткандар болсо, муну айтып коюшубуз керек да. Мисалы, жанагы бул коронавирустун дагы, бул илдеттин вирустун дагы жанагындай вакцинасы табылып кала турган болсо, аны жанагындай мен муну койдуртпайм, анткени ал кандайдыр бир чипти жабыштырып коет экен, анан мен каякка жүргөнүмдү билип алат экен деген дагы сиз айткандай WhatsApp аркылуу мындай да маалыматтар тарап жатпайбы? Бул дагы абдан мындай маанилүү жагдай да. Себеби азыр окумуштуулардын бул илдет кантип бүтөт, бул коронавирус кантип жок болот дегенди эме кылып ойлонуштуруп прогноздоп жасаганда вакцинасыз бүтпөйт го деген ойлор азыр келип жатат дүйнө боюнчачы. Андан кийин азыр байкап көрсөңөр, дүйнөнүн баары алдыңкы эме ошол изилдөөлөр ошол вакцинаны тез арада киргизиш керек деген ошол жаатта иштеп жатат. Албетте бул вакцинанын биздин ошол ден соолугубузга кандай таасир этет деген маанилүү суроо. Албетте биз өзүбүздүн мындай суроолорубузду беришибиз керек. Бирок мындан тышкары жанагы ошол вакцина менен чип киргизип коет деген бул болсо мындай абдан эле түшүнүксүз, мен үчүн түшүнүксүз көрүнүш да. Себеби ал чип болсо ал дагы WhatsApp'тан абдан көп мындай сүрөттөр менен мындай жайылып жүрөт азыр байкап көрсөкчү. Анан кийин албетте ушуга окшогон технологияларды иштелип жатат. Бул технологияларды биз туура түшүнүшүбүз керек да. Кээ бир учурларда болсо ошол чипти киргизип болсо жанагы ар дайым жаныбызда телефонду алып жүрбөйбүзбү? Анан кийин ушул телефондордо электрондук капчыктар иштеп жүрбөйбү? Ошого окшогон технологияларды болсо электрондук капчыкты ошол чипке киргизип төлөмдөрдү жасаса болот деген азыр изилдөөлөр жүрүп жатат. Азырчы. Бирок бул вирус менен кирет, ошол вакцина менен кирет. Анан биз кайсы барсак ошонун баарын бир кандайдыр мамлекет биздин өзүбүздүн жайгашкан жерибизде мындай маалыматыбызды билип алат. Ооба, билип алат деген андай маселе жок. Андай технологиялар азыр иштелип чыга элек. Эми дагы бир суроо, мына чын эле биз санариптештирүү деген сөз кылганда көбүнчө басымды билим берүү тармагы менен, анан кийин ушу медицинага көбүрөөк айтчу элек да. Ушулар колдонуп калса, бул дагы баягы элди санарип кызмат көрсөтүүдө бир топ бир жеңилдиктерди алат эле деп. Анан өзүңүз айткандай, ошол дистанттык окууга тез эле өтүп кетишти. Айрымдарын карасак чын эле ыңгайлашып алышты да баары тең. Тим эле ушул. Анан ушул жагдайда инфраструктура сиз айткандай түзүм абдан маанилүү. Биринчиден биздин мугалимдердин, ошол эле ата энелердин, жарандардын даярдыгы кандай баа берип атасыз? Анан экинчи жагынан жанагындай инфраструктуралык жактан мындай кемчиликтер болгон жокпу? Абдан жакшы суроо. Түзүм инфраструктурадан баштап кетким келет. Эң биринчиден мына кошуна өлкөлөрдү байкасак, жана интернет аркылуу дистанттык түрдө, аралык түрдө сабак беребиз деп туруп баштап алып, анан кийин көп окуучулар, көп мугалимдер ошол интернетке туташып баштаганда интернеттин күчү жетпей калды да. Анан кийин ошол чыгарылган материалдарды колдоно албай калышты. Анан кийин албетте инфратүзүмдүн мааниси абдан көп. Азыр болсо мына көптөн бери инфратүзүмдү интернетти жанагы оптика боюнча жеткиришибиз керек. Ар бир мектепке жетиш керек, ар бир айыл өкмөткө жетиш керек деген маселе абдан оорчундуу. Анан албетте ошол тарапка ишибизди алдыга жылдырышыбыз керек. Анан кийин бизге ошол эле Казакстанга салыштырмалуу бизде болсо жанагы санарип телевидениясы эртерээк киргизип калыптыр да. Анан кийин ошол болсо биз өзүбүздүн ыгыбызды, өзүбүздүн жолубузду таап кеттик да. Ушул телестудияларды колдонуп, мугалимдерди чакырып. Эми даярдыгыбыз бар экен да. Ошол эми бул технологиянын мындай ошончо баркын биз сезе элек
болчук да. Анан кийин бул ошол пандемия үчүн мындай өөлгө болуп берди да. Анан кийин өзүбүздүн нугубузду алып кетип, ошол телевидениени колдонуп, жана мугалимдерди болсо, жана WhatsApp болобу, башка болобу, ошол боюнча коммуникациябызды түздөп, анан өзүбүздүн сабактарыбызды алып кеткенге мүмкүнчүлүк болду. Албетте бүт проблемаларды чечтик дегенге алыспыз, бирок ошого карабастан мындай пандемиянын кесепеттерин мындай жумшартууга өөлгө түзүп берди да. Бул инфратүзүмдү жөнүндө айтып кетсек. Анан экинчиден канчалык биздин окуучулар, мугалимдер даяр деп аны алып кетти деп мындай сурасаң, мен дагы өзүм сабак берем университетте макроэкономика боюнчачы. Анан кийин студенттерибиз эме окуубуз кандай болот дегенде мен деле мындай так жоопторум жок эле да. Анан кийин албетте интернетте карап, кантип өзүбүздүн жанагы кесиптештерибиз ошол проблемаларды чечип жатат, кандай технологияларды колдонуп жатат деп туруп, албетте бир топ өзүм дагы мындай маалыматтарды карадым, өзүмдү даярдадым. Анан кийин өзүмдү ошондой даярдагандан кийин гана өзүмдүн сабактарын бере баштадым да. Анан эң мындай технологиялардын эң мындай жакшы жери өзүбүздүн ошол сабак берип жаткан лекцияларды видеого тартып, анан кийин студенттерге мына түшүнбөй калсаң ушул видеону кайра көрөсүң. Мындай жай көрөсүңбү, кандай өзүңө жараша көрөсүң деп туруп, ошого мүмкүнчүлүктөр түзүп берди. Албетте экзаменибиз өтө элек, кандай даярдык болгонун дагы карашыбыз керек, бирок башка четинен ойлойм, студенттер үчүн мындай бир топ жеңилдетүүлөр дагы болду деп ойлосок болот да. Анан акыркысында айтып кетет элем, азыр болсо биздин жогорку технологиялар паркы ошол билим берүү жана илим министрлиги менен бирге ушул май айы эдтек деп атабыз, ошол билим берүү тармагындагы технологиялар аттуу мындай марафон өткөрүп жатабыз. Бул марафондун ичинде ушул мугалимдерге, окуучуларга, студенттерге кандай жаңы технологиялар чыгып жатат, кантип ушул окутуу процессинде ошол технологиялар бизге жардам бере алат, кантип биз болсо ошол жана видео контенттерди жазып, анан кийин түшүнүктүү түрдө өзүбүздүн студенттерибизди, окуучуларды үйрөтө алабыз деген маселелерди көтөрүп талкуулап жаткан кезибиз. Бул абдан маанилүү. Анан дагы бир жагдайда силер мына азыр бул ошол жанакы кесепеттерин жумшартты, 2 жылдагы үзгүлтүксүз иштеген иштерибиздин баягы санариптеш саясаты өзүнүн дагы мындай жакшы жагын берди деп ошол мамлекет башчы менен бизнес коомчулугунун катышуусунда сиз дагы ушундай баяндама жасадыңар да. Мына азыр кээ бирлерин мисал кылып дагы айттыңар. Анан дагы бир жагдайда ошол жерде силердин айткан сөзүңөрдөн дагы бир жагдайына көңүл бургум келип атат. Мына корона кризис бул ошол санариптешкен жанагы эмгек ишмердүүлүгү зарыл экендигин көрсөттү окшойт да. Мындайча айтканда электрондук форматта иш алып барууда IT адистеринин булардын абдан маанилүү экен. Мына ушул жерде жана айтып атасыңар, жумушсуздук көбөйүп турган учурда бул абдан маанилүү деп. Сиз ушул жерде мунун маанисине баягы эмнелерге көңүл бурушубуз керек, жанагындай адистерди даярдоодо, инвестициялык басымды жасоодо? Эң биринчиден азыр сиз туура айтып атасыз, жумушсуздардын саны азыр өсүп жатат. Анан кийин жумушсуз калган адамдар эмне кылыш керек деген маселе да. Анан кийин мен ойлойм, ар бирибиз өзүбүз изденип, өзүбүздүн ошол санариптештирүү тармакта жаатында өзүбүздүн билимибизди кантип мындай кеңейтсек болот дегенде азыртадан бери мындай ойноштурушубуз керек болуп атат да. Анан кийин сиз туура айтып атасыз, биздин ошол ишканаларыбыздагы ушул азыркы пост кризис, пост эпидемиядагы иши кантип алдыга жылдыра алат деген маселе орчунду турат. Мен ойлойм, ушул билим берүү министрлиги менен иш чараларыбызды бүтүргөндөн кийин эмки сурообуз болсо, ошол экономикабызды кантип санариптештире алабыз, кандай ыкмалар, кандай технологиялар бар, ошого июль айында мындай көбүрөөк токтолуп кетебиз. Анан кийин албетте азыркы учурда
көп технологиялар компаниялар болсо, ишканалар болсо, бизге азыр ошол өзүнүн мурун акча төлөп колдонулган программалардын баарын азыр бекер берип жаткан кези. Ошол бекер берип жатканда ошонун мүмкүнчүлүктөрүн колдонуп, биз дагы өзүбүздүн мындай үйрөнүп кете турган азыркы мындай эмебиз бар да, мүмкүнчүлүгүбүз бар. Ошон үчүн убакытты мындай текке кетирбей, азыр ошол интернеттен кандай онлайн курстар бар, кантип жаңы технологиялар өздөштүрсөк болот дегенге токтолуп кетсек болот деген. Бизде ушул учурда жанагы вебинарлардын дагы мындай бир ролу көрүндү окшойт да. Анан алардын жетишсиздиги дагы байкалды да. Албетте байкалды. Анан эң биринчиден айтып кете турган сөз, кыргыз тилиндеги контенттердин саны дагы тилекке каршы аз болуп жатат. Ошон үчүн мен ойлойм бир четинен албетте аз болуп атат, экинчи четинен болсо дагы биздин мугалимдер болсо, бул технологияларды колдонуп мен да өзүмдүн видеолорумду жаздырсам болот экен да деп туруп түшүнүп ошол жаатка иштей баштады да. Бул дагы мен ойлойм абдан маанилүү, абдан жакшы көрүнүш болуп жатат. Анан кийин кээ бирки ошол учурда дагы биз мугалимдер менен жанагы иш чараларыбызды өткөрүп жатканда көбүнчөсү болсо ушул видеолор аркылуу биз мындай кирешет тапсак болобу? Ошол контенттерди сатып, ошол суроолор дагы мындай келип түшүп жатты. Мен ойлойм бул абдан жакшы көрүнүш. Биз дагы ар бир мугалимдерди, ар бир профессорлорду азыр болсо арзан, эгерде мисалы үчүн жанагындай ноутбугуңар болсо, арзан түрдө программаларды колдонуп, видео жазып, азыр мындай окуучуларга бүткүл дүйнөгө таратсак болот деген мүмкүнчүлүктөр. Демек, кандайдыр кызыгуу чөйрөсү түзүлүп аткан турбайбы? Бул абдан жакшы экен. Эми дагы бир жагдай, мына акыркы 5 жылда деп коелу, мына биз болсо мына акыркы 3 жылда деле ушул жөнүндө сүйлөшүп атканбыз. Акыркы 5 жылда ушул эксперттер, баягы адистер санариптик экономикада сөз кылганда мындай жаңы трендтер, ошол эле бизнестеги жанагы жаңы модельдердин кириши, ушул сыяктуу жөнүндө сүйлөшүп, анан аны ар ким өзүнчө кабыл алып келишкен да. Мисалы үчүн ошол эле жасалма интеллект жөнүндө сүйлөшүп, анан биз бул жөнүндө да сүйлөшкөнбүз, булут технологиясы, керек болсо блокчейн туурасына чейин жеткенбиз да. Анан эми азыр карантиндик режим мына аралыкта иштегенге бизди түрттү. Анан мындай шартта деле, ошо цифровизацияда деле, санариптештирүүдө деле жаңы мындай бир артыкчылыктуу багыттар бөлүнүп чыгат да. Ушул нерсе көрүндүбү? Мен азыр бир угарманды кабыл алып койсом, анан кийин ушуга жооп берсеңиз. Алло. Угуп атабыз сизди. Düşe Sarakan. Sanaritik baylanış emkili efektifti. Hazırkı mezgildeki sivilizasyon yetişkenliklerinden biri. Teserteyim ben. Biroq hem erge toluk jetken bolsa, oşondan efekt berer. İkincisi hem bu sanaritik baylanış, bu bir жаңы mesele sizi kırgız eli için. Telefonda sanaritik şeyleri faydalanıp, online rejiminde Rusya, o Japonya'da söylöşülerde yürüyen otar. Alarda direkt bardığıyla. Bilim beri cülüz atkan mezgilde okucu menen muhalin ortasında baylanış olmayınca bilim beri iş kaçırılma destekleyin ben. Online oku bu efektisi çok oku destekleyin. Sebebi degende okucu menen muhalin joluğup psikoemosyonaldık havalı özgürlükler bolu arkalı oşa balık korkup taşıp yani uğbatkan sözüne kıyaldanı arkalı bana bilim veriliş gerek. Sanaripti faydalanğanda bunu büyük asılmasın sıra savağında faydalansa bular. İkincisi de yetişmegen jeri sanariptik elge kayrılganda je olmasa bir partılka zakaz verse, je bir tavardı zakaz verse, je üyden tamal zakaz vere toğandasa öz uçurunda atkarışılık yok. Oşunda ele memleketlik bilik organlarına kayrılganda bazı kala soğuk, kala soğukmay al atkarı var belgesiz baylanıştın kayrımdılığı yok bolatkandığı бұл емді жетістіктер сәттегім мен. Рахмат сізге. Сөзсіз ар кандай санариптик байланыш өзүнүн кайтарымы болуш керек. Баягы кандай дейсиз Алимов агайдан? Агай, чоң рахмат сурооңузга. Мен ойлойм, туура нерселерди белгилеп кеттиңиз да. Эң биринчиде эсиңердеби, жанагы
2005 жылы өзүбүздүн жакындарыбыздар менен байланыш үчүн жанагы VoIP кабинкалар бар, ошол жерге барып интернетке төлөп, ошол жерге минутасына 10 сомбу 20 сом төлөп, Россия болобу башка мамлекет менен байланышып, ошентип байланышты жүргүзүп жүргөнбүз да. Азыр болсо ал заман жок. Баарыбыз WhatsApp'ка өтүп, видео керек болсо видео менен сүйлөшүп, эме үн менен сүйлөшсөк үн менен сүйлөшүп, баарыбыз ушул технология жашообузга кирип калды да. Жашпы, карыбы, баарыбыз колдонуп калдык. Демек, санарип технологиялар бизге мындай кандайдыр бир олуттуу түрдө өзүбүздүн жагдайларыбызды чечип берсе, анда биз ошол технологияларды эң тез арада өздөштүрүп кеткенге мүмкүнчүлүгүбүз бар экен. Кары жашына карабай, биринчиден. Экинчиден болсо, албетте жанагы дистанттык окутуу боюнча албетте мугалим менен окуучунун мындай бири менен мындай карым катнашы, сабак берип жатканда ушул жана эмоциялык түрдө бериши бул абдан маанилүү, албетте. Анан кийин ошол көп учурда адистер болсо, ошол дистанттык менен дистанттык эмес түрлөрдү бири-бирин кошуп, айкалыштырып, анан кийин ошону сабактарыбызды алып барышыбыз керек деген ойлорду айтып келе жатпайбы? Эң туура буга мен кошулам. Бирок азыркы мындай эң биринчиден элет жерлерин карасак, мугалимдердин санын жетишсиздик болуп атат. Жетишпей атат да мугалимдерчи. Бул биринчиден. Экинчиден болсо, жанагы региондордогу университеттерди алсак, билим берүү сапаты дагы төмөн болуп атат. Бул дагы ушул профессорлордун жетишсиздиги жыйынтыгында болуп атпайбы? Анан кийин ушул маселелер келгенде санарип технологияларды колдонуп кантип чечсек болот? Ушуга окшогон маселелерди коюшубуз керек болот да. Эң мындай биринчи түшүнө турган нерсе, санарип технологиялар бизге жардамга келе турган нерселер. Бул биздин проблемаларыбызды, жагдайларыбызды чече албайт. Бирок кандайдыр бир жагдайларды санарип технологияларды колдонуп, ыңгайлуу өзүбүзгө жарашыктуу мындай иш алып барсак болот деген эме да, технологиялар ошого жардам бере алат да. Вот ушундай жооп берет элем. Эми жанагы азыркы угарманыбыз дагы бир суроо берип кетпеди. Мен ошого эле анда улап эле суроо берип коеюн. Андан кийин жанагы мындан мурунураак өзүм суроо бердим эле, ошого жооп берсеңер анан. Мисалы үчүн, эми азыркы чектөөлөр ары бери жүргөнгө болбойт деген карантин учурунда дүйнө өлкөлөрүндө жанагындай интернет магазиндердин баягы магазиндерге болгон суроо талаптары көрүнгөндөй да. Мына ушул жагында дагы суроо берип кетпедиби? Эгер ошондой болсо, жанагындай үйүнө алып келип берген, ошол эле тамактарды үйүнө алып барып берген нерселер дагы мындай бир эффективдүү жолго түшүш керек деген. Албетте. Азыр мисалы үчүн өзүбүздүн интернет магазиндерди сурасак, бизде Кыргызстанда кандай ушул жагдайда? Өнүгүп атат, жанагы жакшы эле өнүгүп бараткан кезде, жанагы ресторан, кафелерди карап көрсөк, баары болсо мына тамак заказ кылам десең, азыр жасап беребиз, жеткирип беребиз деп баары ошентип калбадыбы? Албетте, мындай жакшы өнүгүп жаткан кези, азыр мисалы үчүн интернет магазиндерди дагы сурасак, алардын мындай сатуу көлөмү бир нече өскөн кези, анан кийин жанагы служба доставки деген деп атабыз, үйүнө жеткирген. Алар дагы азыр абдан мындай мындай абдан көп иштерин алып жаткан кези да. Бул Кыргызстанда гана көрүнүш эмес, дүйнө боюнча ошол интернет магазиндердин дагы мындай маанисин дагы бир көтөрдү, белгилеп кетти. Бизде дагы ошол өнүгүп жаткан кези. Жана мен бир суроо бердим эле, ошол эми ушундай учурда жана биз буга чейин блокчейн жөнүндө аларды өнүктүрүү боюнча сөз кылып келсек, азыркы жагдайда мисалы үчүн ушул артыкчылыктуу багыттары деп мындай бир биз карап алдыкпы, муну анализдедикпи? Албетте, азыркы учурда биздин ишкерлер кантип дистанттык түрдө бири-бири менен баарлашып, иштешип, кантип бир жыйынтыкка алып келе алат, ошого байланыштуу технологиялардын өсүп жаткан кези.
азырчы. Азыр мисалы үчүн байкап көрсөк, бир офисте иштегенде мындай ишкерлер эмне кылып жатат, ким менен жолугуп жатат деген көрчүк да. Азыр болсо көрө албайбыз. Балким иштеп атат, балким иштебей эле турат. Жыйынтыгы кандай деп суроолорду берип баштадык да. Ошого байланыштуу технологиялар азыр өнүгүп жатат. Ар бир ишкерлерге өзүнүн мындай задачаларын, ошол иштерин кандай жыйынтыктарын кайсыл убакытта аткарыш керек деген технологиялар чыгып, азыр болсо ошол ишкерлердин прогресси кандай деген технологиялар өнүгүп жаткан кези. Бизде дагы бир мына азыр айтып атпайбызбы, мына ушундай мүмкүнчүлүктү дагы пайдаланышыбыз керек депчи. Мисалы үчүн бизнес, өлкөдөгү бизнес. Мисалы үчүн ушундай сөз болуп келгенде онлайн бизнес тууралуу да сөз кылышат экен да. Анан онлайн бизнес деген эмне? Мисалы үчүн алардын баягы сценарий ыкмасында иштешинде биз эмнелерди өзгөчө айтышыбыз керек да. Анан мындай бирде Кыргызстанда ошо онлайн бизнесине мындай ылайыкташкан компаниялар барбы? Албетте, онлайн бизнес бул абдан мындай кенен түшүнүк. Мен өзүбүздүн жогорку технологиялар паркынын резиденттери жөнүндө бир ооз токтолуп кетейин дегем да. Эң биринчиде биздин резиденттерибиз деген эмне десек, биздин жогорку технологияларга катталган IT жаатында иштеген ишканалар. Көбүнчөсү программа түзүшөт, бирок мындан тышкары дагы компьютердик анимация же башка интеллектуалдык түрдө өзүнүн мындай сервистерин көрсөтөт да, өзүнүн кызматтарын көрсөтөт. Анан кийин аларды байкап көрсөк, пандемия башталгандан кийин албетте башында кичине эме болушту, бирок бат эле өзүнүн ишин дистанттык түргө мындай өткөргөнгө мындай мүмкүнчүлүктөрү бар экенин түшүндүк да. Анан кийин биздин паркыбыздын биринчи ошол 2020-жылдын биринчи кварталынын жыйынтыктарына кайрылып кетсек, ошол биздин резиденттерибиздин кирешеси 2019 биринчи кварталга салыштырмалуу 15%га өсүптүр. 15%га өсүп, анан кийин алар менен сурамжылоо жүргүзүп, кандай кесепеттери кандай болду десек, көп ишканалар болсо кесепеттери мындай каттуу тийген жок деген дагы пикирлерди айткан кездери болду да. Демек, онлайн бизнесте иштеп жатканда ушуга окшогон пандемиялар мындай көп тоскоолдук көрсөтө албайт деген, туруктуу деген мындай чечим жыйынтыкка келдик да. Албетте дүйнөнүн ошол ошол өнүккөн өлкөлөрдө дүйнө ичинде кризис күчөлүп жаткан кези азыр. Албетте экономикалык кесепеттерин 2-3 кварталда дагы мындай сезебиз да. Албетте бирок ошого карабастан онлайн бизнес болсо ошол кризистен кийин эң биринчилерден болуп өзүнүн ошол нугуна бат түшөт деп айтып кетсек болот. Алтынбек мырза, мына президент санарип экономиканы тездетилген түрдө киргизүү зарылдыгын айтпадыбы? Анан Кыргызстан бул жагдайда ошол менде мындай суроо болуп атат да, ошол санарипке болгон суроо талаптарын мындай бир алдын ала мындай бир аныктап алышы керекпи? Мисалы үчүн биздин экономикабыз анча күчтүү болбой турган шартта биз ушуну кантип санарип технологияларын кандай кылып пайдаланып кетебиз, аны кандай кылып алып кетебиз, иш эмнеден жанданышы керек деген. Бул жагдайда азыр дүйнө элдери, дүйнө өлкөлөрүнүн баары эле ойлонуп атат да. Дүйнөлүк практика эмне дейт, анан бизде кандай ушул жагдайда? Биз кантип муну мисалы үчүн пайдаланып алып кетишибиз керек? Жана сиз дагы жогоруда мындай учкай токтолуп өттүңөр. Албетте санариптештирүү процесстерин мындай тездеткенде көп суроолор дагы пайда болот да. Эң биринчиден мына маалымат коопсуздугу маселеси. Мына баарыбыз WhatsApp аркылуу видеолор жөнөтүп атабыз, сообщенияларды өзүбүздүн немелерибизди жөнөтүп атабыз. Булардын баары коопсуздуу түрдө өзүбүздүн телефондорубузда сакталабы же жокпу деген маселеси. Биздин өзүбүздүн жеке мындай маалыматтарыбыз ким колдонуп жатат?
бул маселе албетте мындай маанилүү маселелердин бири. Бул ошол санариптештирүү жаатында иштеп жаткан адистерге мындай берилген суроода. Экинчиден болсо биздин мыйзамдар даярбы же жокпу деген маселеси. Албетте биздин депутаттар бул жаатта жардам берип, алардагы өзүнүн иштерин ошол жаңы мыйзамдарды иштеп чыгышыбыз керек. Албетте бул маанилүү суроолор. Анан кийин экономикабызды карап көрсөк, биздин ишканалардагы кандай жаңы технологиялар азыр колдоно алабыз, кантип өзүбүздүн ишибизге киргизе алабыз. Мисалы үчүн байкап көрсөк, пандемиянын кесепеттеринен жанагы Америка Кошмо Штаттары болобу, башка өнүккөн мамлекеттер болобу, баарыбыз роботторду колдонуп баштайбыз. Бизге ишкерлерди мисалы үчүн алсак, пандемия үчүн ишибиз токтоп калат экен. Роботтор кириш керек деген ошого маселелерди көтөрүп жатат да. Биз дагы ошого калышпай ойлонуштуруп, кандай жаңы технологиялар чыгып атат, кантип автоматташтырсак болот, кайсыл жерден ишкерлер керек, кайсыл жерден роботторду колдонсок болот. Мисалы үчүн ошого окшогон жагдайларды азыр ишканалар мындай ойлонуп, санарип экономика деп атабыз, ошол жаатта дагы ойлонушубуз керек деген. Бирок ошол өлкөнүн өзүнүн экономикасына, менталитетине да карап дагы бул санарип мындай бир айырмаланат бекен ар бир өлкөдө? Абдан туура суроо. Албетте экономиканын өнүгүшүнө жараша ар бир мамлекет өзүнүн бир мындай деңгээлинде иштеп жаткан кези, албетте. Ошону менен барабар, мисалы үчүн биз дүйнөдө атаандаштыкка туруштук бере турган продуктыларды чыгарабыз. Дүйнө менен атаандашабыз деп сөз кылып жатпайбызбы? Эгерде ошол атаандаштыкка туруштук бере алат дегенде, биз болсо жаңы технологияларды башка дүйнө менен калышпай өздөштүрүшүбүз керек деген маселе да бар да. Бирок мындан тышкары дагы бир маселеге токтолуп кетейин дегем. Албетте ошол өлкө башчы дагы белгилеп кетти. Биздин мамлекетибиздин мындай көп жылдарга мындай карап көрсөк, эң биринчиден мамлекетибиздин табигатын сактап калышыбыз керек. Жана уран болобу, башка болобу, ошого окшогон биздин өлкөдө ошого окшогон көрүнүштөр жол жок. Анда ага окшогон өндүрүмдөр иштебеш керек деген дагы чечимге келбедикпи биз бүт өлкө. Анан кийин бул дагы табигатыбызды, өзүбүздүн экологиябызды сактап, ошол технологиялар бирге. Анан кийин ошого окшогон экологиялык мындай чистый, экологически чистый деп атпайбызбы, ошого окшогон продуктыларды жасасак деген дагы абдан маанилүү болот атат да биздин мамлекетке. Демек, кайсы бир учурда өзүбүз кабыл алган ушул биздин мамлекетибиздин табиятына туура келет деген улуттук долбоорлорго деле бул мындай терс таасирин тийгизип ийбейт экен да. Биз аны деле мындай тез аранын ичинде өзгөртүп албайбыз да, туурабы? Себеби айрым учурларда кээ бир өлкөлөрдүн карап көрсөк, жок, бул мына пандемиядан кийин, бул кризистен чыккандан кийин биздин кээ бир улуттук долбоорлорго дагы терс таасирин тийгизип калат деп дал ушул цифровизация боюнча сүйлөгөндө дал ушул нерселерге токтолушат экен. Демек, бул жагында дагы биз өзүбүзгө баягы приоритеттүү деп караган нерселерге гана көңүл бура алат экенбиз да. Эми биз бүгүн мына Алтынбек мырза карантин мезгилиндеги санариптин бир пайдасын сүйлөшүп атабыз да. Ошол эле учурда кайсы нерселерге көбүрөөк көңүл бурат экенбиз деп. Кээ бир учурларда мына буюрса бул дагы коронавирус дагы бүтөр. Бул жакшы өзүбүздүн баягы мурдагы абалыбызга келербиз. Айрым учурларда ушу билим берүү жаатындагы адистер менен сүйлөшсөк, дистанттык окууну ушунчалык жактырып аткандар бар экен да. Демек, ушул жагынан алып караганда бул канчалык баягы бул кандай өзүнүн таасирин, оң жакшы натыйжасын берип атканын негизинен булар айтып атышабы? Бул кандай уланышы керек дагы? Албетте, ошол кризистен кийин кайра биз өзүбүз көнүп калган жашоого барабызбы же жокпу деген суроо берсеңиз. Мен ойлойм, жок. Арттагы биз көнүп калган жашоого биз бара албайбыз. Эмне үчүн? Эң биринчиден азыркы учурдагы ошол санариптештирүү процессиндеги жаңы технологияларды өздөштүргөндөн кийин көп нерселер эмне үчүн биз мисалы үчүн
ушунча убакыт кетирип жолугушууларга барып жүрчү элек, бат эле телефон аркылуу чечсе болот экен го деген мындай эмелерге, жыйынтыктарга келип жатпайбызбы? Ошого окшогон жыйынтыктар көп болот. Билим берүү тармагында да жыйынтыктар көп болот. Албетте көп ошол сабак берип жатканда жанагы офлайн, онлайн ыкмаларын колдонуп, технологияларын колдонуп, кантип үй ишчилерди берип жатабыз, кантип үй ишчилерин текшерип жатабыз, кантип өзүбүздүн материалдарыбызды түшүнүктүү түрдө окуучуларга жөнөтө алабыз, кантип видеого тарта алабыз. Ошого окшогон санариптештирүү дүйнөсүндөгү келген артыкчылыктуу көрүнүштөрдүн баарын азыр сиңирип алышыбыз керек. Анан келечекке барып жатканда ошол артыкчылыктуу технологиялардын баарын өзүбүздүн жашообузга мындай киргизип, сиңирип ишибизди дагы улантып кетишибиз керек деген ойдомун да. Биз бүгүн ушул карантин мезгилиндеги санариптин пайдасы же болбосо ушул экономиканы жандандыруудагы, санариптик экономиканы илгерилетүүдөгү маанилүү бир суроолорго кайрылдык. Биздин актуалдуу маегибизде Жогорку технологиялар паркынын директору Алтынбек Исмаилов катышты. Сиздин ишиңизге ийгилик каалайлы. Рахмат.